Жөнөкөй бөлчөк. Жөнөкөй бөлчөк деген эмне жана ал эмнени түшүндүрөт? Бул видео сабагыбыз ушул жөнүндө болсун. Бул жерде көрүп турганыбыздай бизде эки фигура бар. Бул фигуралар бүтүн фигуралар. Бүтүн деп. Себеби алар бир квадратты жана тик бурчтукту туюндуруп жатат. А эгерде биз бул фигураларды, бул квадратты бирдей 4 бөлүккө бөлө турган болсок, бирдей 4 бөлүккө бөлөлү. Жана анын бир бөлүгүн боёп коебуз. Бул бөлүгүн боёп коебуз. Мисалга, кайсы бир бөлүгүн болсо деле боёп кое турган болсок, аны биз кантип көрсөтөбүз? Бул квадратты 4 бөлүккө бөлдүк. Биз 4 бөлүккө бөлүп алган болчубуз алгач. Анын канча бөлүгүн боёп койдук? Бир бөлүгүн боёдук. Бир бүтүн квадратты 4 бөлүккө бөлүп, анын бир бөлүгүн боёп койдук. Анда биз аны 4төн 1 деп көрсөтөбүз. Бул түрдө көрсөткөнүбүздү биз жөнөкөй бөлчөк деп атайбыз. Бир бүтүн нерсени 4 бөлүккө бөлүп, анын бир бөлүгүн боёп көрсөткөнүбүздү биз 4төн 1 деп жөнөкөй бөлчөк түрүндө көрсөттүк. А эгерде бул жердеги тик бурчтукту биз 8ден 1 бөлүгүн көрсөтөлү. 8ден 1 бөлүгүн көрсөтөлү. Анда бул тик бурчтуктагы бир бүтүн. Азыркы учурда бир бүтүн тик бурчтук. Биз бул тик бурчтукту 8 бирдей тик бурчтуктарга бөлөбүз. Алгач бөлүп алабыз 8 бирдей, 4 бирдей бөлүккө бөлдүк. Жана бул ар бир бөлүктү дагы 2ден 1дей бөлүккө бөлө турган болсок, жалпысынан тик бурчтугубуз 8 бөлүккө бөлүнгөн болот. Ар бир бөлүктү бөлүп алдык. Бул тик бурчтук бирдей бөлүктөргө бөлүндү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бөлүккө 8 бирдей бөлүккө бөлүндү. Анын бир бөлүгүн боёйбуз. Мисалга мен бул бөлүгүн боёймун. Бул бөлүгүн боёймун. Бул бөлүгүн боёп көрсөткөнүмдү мен 8ден 1 деп айтамын. Себеби мен бир бүтүндү 8 бөлүккө бөлүп, анын бир бөлүгүн боёп койдум. Анда мен аны 8ден 1 деп көрсөттүм. Башка бир канча мисалдагы аткарып көрөлү. Бул жерде дагы бир канча фигура берилген. Алар бир канча бөлүккө бөлүнүп, бир бөлүгү, баарынын бир бөлүгү боёлуптур. Анда бул фигуралардын боёлгон бул бөлүктөрүн кантип көрсөтөбүз? Алгач видеону токтотуп туруп, өз алдынча аткарып көргүлө. Андан кийин биргеликте бул фигуралардын ар бир фигураны жөнөкөй бөлчөк түрүндө кантип жазып көрсөтө тургандыгыбызды биргеликте аткаралы. Силер өз алдынча аткарып көрдүңөр деп ойлоймун. Анда бул жердеги квадрат эмнени түшүндүрө тургандыгын бул жерде дагы жазып көрсөтөлү. Бул бүтүн бир квадрат. Ал квадратты 1, 2, 3 бөлүккө бөлгөн. 3 бөлүккө бөлгөн. Жалпысынан 3 бөлүккө бөлгөн. Анда жазып алдык. Анын канча бөлүгү боёлуп турат? Бул жердеги бир гана бөлүгү боёлуп турат. Анда 3төн 1 деп көрсөтөбүз. Себеби бул бүтүн бир квадратты 3 бөлүккө бөлүп, анын бир бөлүгүн боёп көрсөткөн. Кийинки фигурага келели. Бул жерде бир тегерек. Бул тегерек 1, 2, 3, 4, 5 бөлүккө бөлүнгөн. Анда 5 деп жазып алабыз. Аны канча бөлүгү боёлгон? 1 бөлүгү боёлгон. Анда 1 деп жазабыз. Бул тегеректин 5тен 1 бөлүгү боёлгон. Себеби бир тегеректи, бир бүтүн бир тегеректи 5 бөлүккө бөлүп, анын бир бөлүгүн боёп көрсөткөн. Анда 5тен 1 деп айтабыз. Кийинки фигурага келели. Бул жерде 3 бурчтук. 3 бурчтук 1, 2, 3, 4 бөлүккө бөлүнгөн. 4 деп жазып алабыз. Анын канча бөлүгү боёлуп турат? Бул жердеги бир бөлүгү гана боёлуп турат. Анда 4төн 1 деп жазабыз. Бирок бул жердеги бул боёлгон бөлүк башка бөлүктөрдөн. Бул жердеги бул жана жанындагы, анын жанындагы бул бөлүктөн бирдей эмес, анын бөлүктөрү айырмаланып турат. Себеби бул кичине, ал эми бул эки бөлүк чоң болуп бөлүнүп калган.
анда биз бул жердеги бул üçburçтукту бөлчөк түрүндө көрсөтө албайбыз. Себеби бул üçburçтук бирдей бөлүктөргө бөлүнгөн эмес.